Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун Талас райондук филиалына жалпы 26 байланыш бөлүмү карайт. Алардын дээрлик бардыгы айыл өкмөтүнүн балансындагы имараттарда иш алып барат. Өткөн жылы Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун Талас райондук филиалынын жетекчиси Чолпон Төрөкуловдун кайрылуусу менен бул имарат Кызыл Кыргызстан байланыш бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Учурда калктын муктаждыгын канааттандырган алдыңкы байланыш бөлүмү катары иш алып барууда. Почта түйүндө 140 пенсионер тейлейбиз, ОСАГО, ОСЖ тейлейбиз, налог төлөмдөрүн кабыл алабыз, штраф гаилерди да кабыл алабыз да. Жалпы терминал менен элди калкты тейлейбиз да, терминал менен 4-5 миллионго чейин. Айылга өтө эле жеңил 3 айылга. Анткени районун центринен алысыракпыз. Сууга төлөмдөрдү, таза сууга, кир сууга төлөмдөрдү кабыл алабыз. Сууга анан светке төлөмдөрдү кабыл алабыз. Бала бакчага төлөмдөрдү кабыл алабыз. Жалпы элге жеңилдик бар да, аябай эле. Элге жакындан кызмат кылуу биринчи биздин милдет болуп атат. Кыргыз почтасында чоң өзгөрүү болду. Тактап айтканда ар бир байланыш бөлүмү аркылуу жергиликтүү тургундар пенсия, айлык акыларын алып гана чектелбестен бардык төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Талас райондук филиалына караштуу бардык байланыш бөлүмдөрүнүн кызматкерлери жергиликтүү бийлик жана айыл тургундарга ачкан семинарда калкка бул жеңилдикти кеңири жайылтуу маселеси айтылды. Азыркы учурда почта тармагында чоң өзгөрүүлөр кирип атат. Камсыздандыруунун бүт түрлөрүн алып атырбыз. Калкка түшүндүрүү иштери болуп атат. Бүт ар бир айылдарда азыр почта кызматы аябай иштеп атат. Бүт баарына компьютер койгонбуз. Келип ошо кандай төлөм болбосо да почтага төлөсө болот. Азыр бизде 2 банк менен келишимибиз бар. Терминал менен пенсия, пособие берип атабыз. Карточкадан биздикилер снимать этип берип атат да. Которуу жолу менен анан айлык акылар дагы берилип атат. Айрыкча алыскы айыл тургундарына ыңгайлуу жана убактыларын үнөмдөгөн кубанычтуу жагдай болду дешет семинардын катышуучулары. Анткени дыйкандар сууга төлөмдөрүн айыл өкмөтүнүн кеңсесине барып төлөп келсе, эми почта кызматынан пайдаланышат. Поштанын иши мына жылдан жылга талап өскөрүп, ошо талаптарга жооп берип, ошо негизинде ошо поштачылар иштерин алып барып атат. Азыр мына мен ардагермин, ошо келип туруп өз убагымда пенсияларымды алып турам. Төлөмдөрдү ушул жерден төлөп атабыз. Иштерине ийгилик каалайм баарына. Өнүгүү берсин поштанын иши. Азыр мезгил талабына жараша өнүгүү болуп атат, прогресс өсүп атат. Ошого булардын да салымы кошулуп, ошол техниканын негизинде азыркы заманбап иштерине ийгилик каалайм. Бир эле бөлүмдөн келип бүт ошо жумуштарыбызды, керектүү кызматтарыбызды аткарып атпайлыбы? Ошого жараша ушундай почта түйүндөр иштеп кызмат көрсөтө берсек деген ойдомун да. Элге пайдасы канчалык? Мына бүт болгон төлөмдөр кандай десек эми бүт эле ошо почта аркылуу кетип атпайбы азыр? Бүт каалайбы кредитин төгөт, каалайбы налогун төгүп атыр, каалайбы ОСАГОсын, каалайбы ОСЖсын иши кылып болгон элдин көксөгөн муктаждыктарын аткарууга биз ошо дайынбыз да. Ошол ишке ашырылууда да. Күмүштак айыл өкмөтүндө 2 байланыш бөлүмү иш алып барат. Кыргызстан айылындагы бул байланыш бөлүмү жергиликтүү бюджеттин эсебинен салынып, Кыргыз почтасынын балансына өткөрүлүп берилсе, эми алдыда Боотерек айылындагы байланыш бөлүмүн атайын кеңсеге жайгаштыруу маселеси турат. Бүгүнкү күндө бир чети бизге баягы биз даярдап салып бердик. Тейлөө жагы өздөрүнө өтүп, айыл өкмөткө бул бир топ жеңил болуп калды да. Баягы светин төлөш керек, ичиндеги услугаларын, актап сырдаш керектердин бардыгы ушул Кыргыз почтасына өтүп, айыл өкмөтүнө бир чети жеңил болуп калды. Даярдап өткөрүп бердик да. Бул менен эмне? Бул менен ошол почта кызматы ушул айыл элине, бул Кыргызстан айылы биздин Бакаят район центринен 25 километр алыс да. Ошон үчүн элди ошол баягы төлөмдөрдү ушул жерден почтага келип жүргүзүп, элге жеңил шарт болсун деп айыл өкмөт тарабынан курулган почта болчу. Бүгүнкү күндө ошону эле Кыргыз почтасына өткөрүп берип, элдин ишине пайдаланып атат, муктаждыгына пайдаланып атат. Семинардын соңунда Кызыл Кыргызстан байланыш бөлүмүнүн имаратын Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун Талас райондук филиалынын балансына өткөрүп берүүгө салым кошкон инсандарга сыйлыктар ыйгарылды. Нурузбек Шабдымбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Бакаят району.